Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Бүгүн белгилүү болгондой, Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата дагы бир кылмыш иши боюнча сотко чейинки териштирүү башталыптыр. УКМК билдиргенге караганда, былтыр февралда интернетте бир видео жарыяланган жана анда Свердлов райондук сотунун судьясы күнөөлөнүп жаткан адам менен орой сүйлөшкөнү жазылган. Чындыгында болса, ал видеону телефонго райондук соттун төрайымы Жылдыз Ибраимова өз колу менен жаздырган деп айтылууда. Жана сот учурунда күнөөлөнгөн адамдын үнү атайлап төмөндөтүлгөн. Аны менен сот бул адам менен орой сүйлөшкөндөй эффект пайда болгон жана ички териштирүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен ал сот айымга чара көрүлсүн деп тартип комиссиясына атайын кагаз жолдонгон. Жарыяланар менен социалдык тармактарда сотторго карата коомдук каршы пикир жаралган, бирок сот жетекчилигине дал ошол керек болчу деп болжолдонууда. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына жиберилген арызга Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева өзү кол койгон жана ал кагазда бүткүл сот системасынын аброюн төмөн түшүргөнү үчүн ал сотко карата жаза көрүлсүн деп айтылган. Бир караганда бул өтө деле маанилүү нерсе эмес. Кайсы бир сот ага жакпаган кайсы бир башка сотту жамандап тартип комиссиясына кайрылууда. Мындай нерселер ар бир коомдун баардык катмарларында күнүгө биз аны көрүп жүрөбүз. Бирок бул ишке бийликтин көз карандысыз бир бутагынын жетекчиси катышып жатат. Ал болсо бүткүл сот системасы менен кошо кандай болбосун шектен жогору болууга тийиштүү. Соттор жана сот системасынын башчысы ушундайга барып жатса, башка адамдардан коом эмнени күтө алат жана алар катардагы жарандарга кандай үлгү көрсөтүүдө? Мисалга, Азаттык өз иликтөөсүндө фактыларды бурмалап, кайсы бир адамдын колтамгасы деп такыр башканы көрсөтүп жатса, андай радио башкаларга кантип үлгү боло алат? Азаттык ушинтип жатса, анда башка журналисттерден эмнени күтсө болот? Жакында Кумтөрдүн мурдагы кызматкери Кубаныч Жумагулов компанияны сотко берип утуп алды. Кумтөр жетекчилиги кызматкер ооруп калган учурда ага төлөнө турган акчадан салык кармап калчу экен. Бирок сотто ал кармалган салык мамлекеттик бюджетке жиберилгенин далилдей алган жок. Эгер баарына үлгү боло турган Кумтөр ушинтип жатса, анда башка ишканалар менен бизнесмендерден эмнени күтө алабыз биз? Соттор өздөрү кутум уюштуруп, бири-бирине жала жаап же чечимдерин акчага чыгарса, коомдо кайсы адилеттүүлүк орнойт деп күтсө болот. Жана эң жогорку талап жогорку жетекчиликке коюлууга тийиш. Анткени башкалар ошолорду көрүп аракеттенет. Жогорку кеңеште кечээ күнү жаңы премьер жана өкмөттүн курамы бекитилип жатканда, УКМК төрагасы мындайларга көз жууп койгон болбойт, эч кандай өнүгүү андайда болбой калат деди. Эгерде биз буга тийбей турган болсок, мен буга тийбейин, сен мага тийбей деп жашай бере турган болсок, турмушубуз өзгөрбөйт, урматтуу депутаттар. Коомду өзгөртүш үчүн чечкитим кадамдарга барайлы. Кимде ким коррупцияга аралашабы, министр болобу, зам министр болобу, башка болобу, баарын привлекат эткенге биздин толук укугубуз бар жана мыйзам буга жол берет. Рахмат, кечиресиз. Жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев декабрда камакка алынганда, Жогорку соттун төрайымы уятына чыдабай ошондой эле кызматтан чегинип кетсе болмок. Андан бир ай өтпөй Жогорку соттун дагы бир судьясы Дилфуза Боронбаевага карата ошондой эле күнөө коюлду. Бирок төрайым дароо ооруп калды. Жогорку сот болсо, сот чечими чыга электе эч ким күнөөлүү деп эсептелбеш керек деп кайталоодо. Жогорку соттун төрайымына каршы кылмыш иши ачылды жана тартип комиссиясына арыз жазылды деп Ташиев 24 декабрда билдирген. Күнөө жергиликтүү сот деген маалымат системасын ишке киргизүү менен байланыштуу коюлган. Албетте, ар кандай кутум жана ички маселе болушу мүмкүн, бирок соттор
öz bılık hareketleri jada adlitsiz çeşimleri menen mamleketin abroyun ötө tömөн düşürüp jibерди. Мындай соттор барда мамлекетке эч кандай душманны да кереги жок болуп калат. Саламатты калыңыздар.